Рахмат, коллегалар убакыт үнөмдүүлү деп суранып жатышат. Поэтому кыскача эле финанс министрлигинен суранат элем. Мына мен ички иштер министрлигинен ДТП боюнча таблицаны алсам, Бишкек Ош Уна жолунда жалпысынан 2021 жылы расмий түрдө катталган официально 800 кырсыктар болуп, кырсык ДТП болуптур да. Канча адам каза болду десем, именно ошонун кесепетинен расмий түрдө 202 адам каза болду. А канча ДТП милиция жок эле мындай эле чечилип калып атат да. Эми ошол Бишкек Ош трасса жолунда бир дагы заманбап оорукана жок да, урматтуу финанс министрлиги, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү да. Бул боюнча өкмөттө өзүм да иштегенде маселени көтөрдүм элем да. Ошол тарапта Бишкек Ысык көл трассада деле ошондой эме да, ситуация да. Бир дагы заманбап оорукана жок. Миңдеген биздин жарандарыбыз көлгө барышат, миңдеген азыр Россиядан келген жарандар, Казакстандан келген да коноктор да эме жок. МРТ нету. Томографов нету, анан деген ысыкта деген давление бирдеме болсо деле современный бирде оорукана жок да. Мен ошону мындай көзөмөлгө алып, биякта министрлер, саламат сактоо министри деле отурат, ал деле мындай каршы болбойт деп ойлойм. Ушу Бишкек Ысык көл жолунда, анан деген Бишкек Ош трасса, бул стратегический эки жол болуп атат. Ошол жактан оорукананы көзөмөлгө алып туруп, мындай планга киргиздирилечи 23-24 жылдары болобу, киргизиш керек да. Бул стратегиялык маселе. Адылбек Алешевич, сизден да суранам да. Анан мындай да, Украина, анан Россияда болгон окуялар бизге таасир этпейт, биз нейтралдык позициядабыз деген түшүнөм, бирок ошол эле учурда таможнядагы расмий маалымат боюнча расширениябыз бизде азайып калды. Ошол туурабы? Мен ошону интернеттен окуп. Адылбек Алешевич. Да, тура. Сиз жооп бересизби? Порядка где-то 3,8 миллиардов. Канча азыраак түшүп калды? 10 айдын ичинде 3 миллиард 800 не в нашу пользу. То есть вот это послужило причиной, почему таможня не смогла выплатить, да? От Российской Федерации и Белоруссии, да, поступления уменьшились. Ну, фактически мы теряем из-за всей этой ситуации, да? Из-за того, что происходит между Украиной и Россией. Урматтуу министр, туурабы? Биз ошону расмий түрдө да айтыш керекпиз да. Рахмат. Андан тышкары, скажите, пожалуйста, внешние заимствованиялар боюнча пик выплат канчанчы жылы келет? 22, 23, 24, 25. Ошол 4 цифраны эске алганда, эми 22 азыр бүтүп атат. 23, 24, 25 жылдары. Кандай болот? Надо заметить, что мындайда сырткы төлөмдөрү, ошо мамлекет төлөмдөр, он плавающий. Плавающий. Это зависит от освоения, от соответствия графика выплаты. Бизде пик деп койдук, действительно, мына жыл сайын, эмки жылы болсо, биз уже 45 миллиардтан ашык төлөй турган төлөмдөрүбүз бар, 48 миллиард деген, ошо менен где-то 30 жылга чейин, вот это будет пик. Ошол ар бир жылы көбөйөбү? Эң чоң 30 жылга көтөрүлүп ошол жерге барат да? Ошондо 23 жылы биз канча төлөйбүз по сравнению с 22 жыл менен? 23 жылы 49 миллиард, да, там у нас, Руслан? Обслуживание. Мен рұқсат берсеңіз, доллармен айтып кетсем, 23 жылы 365,5 болса, бұл тышқы қарыз да, миллион доллар. 2024 жылы 399,1. Анан пик выплат ең чоң 25 жылға келіп атат. Ошо мен ошон үчүн сурап атам да. Анан 29 жылга чейин, анан 30 жылдан баштап, анан кескин түрдө ылдый чыгат. 25 жыл канча төгөт экенбиз? 25 жылы 446. Канча? 446,2. Почти жарым миллиард төгөт экенбиз да. Биз ошого кандай даярданып жатабыз да, урматтуу жетекчилик? Биз кантип кайсы жерден кыскартып жатабыз, салыктарды мына көбөйтөм деп ошол бир ниет болуп атат, элдер көбүрөөк төлөсүн деп. Аны түшүнөм да. Бирок деген именно могу неме боюнча экономия жагынан кандай болуп атат? Эмнени үнөмдөп атабыз? Сыртка чыккан 22 жылы, мисалы, командировкага өкмөт тарабынан бюджет эсебинен чыккан канча каражат ошол кетти да, командировка мамлекеттик кызматкерлердин суммасы барбы? Биринчиден, бул баары программа госинвестиция аркылуу, это реальный секторго жумшатылган каражаттар бүгүнкү күндө. Бул эң чоң, бул Министерство транспорта, так у нас нет ни морских путей деген, бизде транспортка. Бул энергетикага,
Это два больших сектора, куда направляются эти финансовые средства, и там освоение идет. Освоение идет, и сегодня, бүгінгі күнде, что мультипликативный эффект есть. Ошондуктан, значит, обслуживание государственного долга, был болсо график негизинде, это все, это у нас, мы киргиздик 7,5%-га чейин ограничение коюп атабыз өзүбүзгө. Ана ашпай турган кылып. Это не отразится на жизни нашего... Естественно, отражится, здесь никакой мындай... Все, вы это просчитываете, все, мы к этому готовимся, Да. как государство, да? Мен айтып коеюн, эмки жылы болсо жалпысынан 263 миллиард сом салык түшөт. Анын ичинде болсо бар отурат. И айлыгыбызда, пособиябызда, соцфондко төлөмдөр жана мамлекеттик карыз. Коммуналка да киргизип койгон сайгы. То есть бул болсо чыгымдар күнүмдүк келе турган чыгымдарыбыздын негизинде бул. А өкмөт, на чем сейчас вы пытаетесь сэкономить? Что вы сократили? Помимо того, что конец года эти премиальные сократили, деген сөз болот атат, да? Сокращаем все, что можно, бүгүнкү күндө, поэтому и обращения иногда идут в адрес Жоркенеша со стороны наших коллег. Да? Ну вот, вы сократили премиальные госслужбада иштеген кызматкерлердикин Не 3 только квартал, премиальные. 4 квартал төлөбөйсүз. Дагы эмнени кыскарттыңыздар? Не только премиальные, там фактически по всем статьям мы сокращаем. На бумаге тоже экономите? И на бумаге тоже. То есть мы полностью на бумаге экономим, на на премиальных экономим, да? Еще на чем? Транспортный расход сократили, командировки Все сократили. статьи, я вам еще раз говорю, все статьи А вы подлежат перечислите, ну, чтобы мы активизации. здесь, депутаты, тоже знали, Я могу да? вам предоставить, какие В статьи мы письменном виде, да? сократили, Ага, ну, ошону берип койсоңуздар. Анан жанакы менин коллегам айткан, эми бизге деле кайрылып атат. Мектептердеги окуган мугалимдер Бишкектеги, да, все-таки биякта Жаныбек мырза отурат, Дасан Далбаевич көтөрдү. Бишкек шаарындагы мугалимдердин акылары боюнча мэрияга мындай күч келип калып, они вытянуть, не вытянуть деген чоң суроо болуп атат. Ошол боюнча да мен дагы шаардын депутаты катары кайрылып кетет элем. Ошону көзөмөлгө мындай жардам берип коюш керек деп ойлойм. Эмнеге мен бул суроону берип атам? Анткени деген биздин ички иштер министрлигине, УКМКга, анан башкы прокуратурага кайрылгам, палатада расмий түрдө акыркы 4 жылда Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервистен 1 миллиард сом урдалып, бирок кустуризация процесси менен мамлекетти ушинтип тоногон биздин кээ бир мамлекет кызматтагы кызматкерлерибиз 1 миллиард сом тонолсо 75 миллион сомду бюджетке компенсация УКМК аркылуу төлөнүптүр. Калган 900 миллион сом кайда кеткен белгисиз. Естественно, биз 4 шаардын жогорку кеңештеги өкүлдөрү биз кайрылып атабыз да. Шайланган депутаттар могул көчө жасап берилди, тил көчө жасап берилди десек, каражат жок деп атышат да. Мугалимдерди биз азыр бүт болгон каражаттарды мугалимдердин акыларын көбөйтүүгө жумшайбыз. Бирок ошол эле учурда жолго деген жетишпейбиз, анткени каражат ошого кетип калып атат деген жоопторду биз угуп атабыз, урматтуу министр. Ошондуктан депутаттардын 4 депутат бияктагы ошон үчүн кайрылып атышат да. Муну же ички биздин укук коргоо органдарыбыз жакшыраак иштебей атабы, же УКМК толук маалымат жок беле убагында деген ушундай маселе чыккандан биз да ойлонуп атабыз да. Анда деген министрликтер, финанс министрлиги жардам берсин шаарга, шаар болсо жолдорду курганга каражаттарды кайдан издейбиз деген мындай шылтоо катары болбосун да кийинчи. Рахмат. Менден ушул эле суроолор, кайдан калган суроолорду палаттан беребиз.